Bir канча жылдан бери жашаган жерлеринин башы ачылбай жашап келген тургундардын бүгүн кубанычында чек жок. Бөрү Аш айылынын тургуну Кубанычбек 15 сотук жеринин мыйзамдуу документин алды. Ал айылдагы трансформация боло элек жаңы коңуштарга 10 жыл мурун үй салган. Бүгүн биз үчүн чоң кубаныч болуп атат. Ак Суу району боюнча ошо 30 жылдан бери чечилбеген жер маселеси трансформациядан чыкпай келет деле. Ошо жака же свет койдура албай, же сууну киргизе албай, ушундай кыйналып аттык эле. Ошо свет маселеси бүт баары чечилип, трансформациядан ошо үйүбүз чыгып атат, баарыбыз кубанычтабыз. Анан биринчи өйдөкү ажообузга ыраазычылык айтып коеюн. Ошо ажообуз келгени чечилбеген көп нерселердин баары чечилип атат. Ажообузга узун өмүр, элибиздин туусу болуп, эл үчүн кызмат кылып, элибизди өйдө көтөрө берсин. Кызыл китепти бүгүн Кереге Таш Бөрү Аш айыл аймактарынан 109 жаран алды. Бул айылдардагы жаңы коңуштарда жер мунапысы эң орчундуу көйгөй болуп, азыркыга чейин үйүнүн документтери болгон эмес. Жаңырган жылда эл мүдөөсү ишке ашып, мыйзамдуу документтери тапшырылды. Ошол бүгүнкү алган жарандарыбызды ушу мыйзамдуу кызыл китеп алышы менен куттуктайбыз. Андан сырткары ушул сиздердин эфириңиздер аркылуу ушу Ак Суу районунун элдерине кайрылып кетет элем. Кээ бир мезгилде ошол документтерине келбеген жарандарыбыз бар. Ошолор дагы келип кайрылса, биз мыйзам чегинде бардыгын бүтүрүп бергенге райондук комиссия даяр. Мунапыс боюнча түшкөн арыздар атайын комиссия тарабынан дыккат текшерилген. Мыйзамдаштырууда коррупциялык элементтерге да жол бербөө жагдайы эске алынган. Район боюнча 1000ден ашык жаран жер мунапысы боюнча кайрылышкан. Бүгүнкү күндө алардын 559у мыйзамдаштырылды. 15 сотуктан 1500 метр квадраттан бөлүндү. Буларда архитектура бүт генпландын баарын жасап чыкты, жолдордун баарын норма менен коюп, баарын тактап жасап чыгышты архитектура. Биз архитектуранын генпланын негизинде анан биз 15 соткадан жерлерин бердик. Белгилей кетсек, президент Садыр Жапаров жер укуктук мамилелерди жөнгө салуу жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамына кол койгон. Мыйзам жогорку кеңеш тарабынан 2022 жылдын 17 мартында кабыл алынган. Бул боюнча республиканын бардык аймактарында мунапыс жерлер мыйзамдаштырылууда. Ал эми мындан кийин мыйзамсыз жерлерди басып алып, өз билемдик менен үй салып, отурукташыгандар жоопко тартылат. Жазгүл Сатаева, Алтынбек Исаев, Мадина Абакирова, Ысык Көл маалымат кызмат үчүн.